Саламатсыздарбы жалпы кыргыз элим. Азыркы учурда Алымбеков Али кандын рагы менен ооруп жатат. Биз оорубузду алдын алуу максатында Турцияга келгенбиз. Операция болуу үчүн, бирок бизге жарым сумманы төлөбөгөндүгүбүз үчүн операциябыз кечиктирилип жатат. Али ар бир убакта ушундай капельница менен жашайт. Ар бир күн өткөн сайын операцияга чейин ар бир күн өткөн сайын баламдын боору жана көк боору чоңоюп жатат. Жана ыйлаган сайын мээсинин клеткалары өлүп жатат. Сиздерден жардам сурайм. Биз өз өлкөбүздө жашап туруп, өз өлкөбүздүн өгөй балдары экенбиз. Анткени мен баардык жака кайрылып көрдүм. Бирок эч ким менен эч кандай жооп алган жокмун. Эч ким бизге көз салып да койгон жок. Ак үйгө бардым, жогорку кеңешке бардым, Минздрав бизге эч ким эч кандай көз да салып, көз кырын да салып коюшкан жок. Ошондуктан жалпы кыргыз элимден гана жардам сурайм. Баламдын жакшы болуп кетишине себепкер болуңуздарчы. Азыркы учурда операциясы жасалбай жатат. Анткени биз сумманын жарымдагы бөлүгүн төлөй албай жатабыз. Биз берген акчага препараттарды сатып алат экен. Ошон үчүн биздин операциябыз токтоп жатат. Суранам, кичинекей баламдын бир туугандарынын арасында, балдардын арасында ойноп күлүп кетишине себепкер болуңуздарчы суранам силерден. Интернет айтымында сиздин бир тууган сиңдиңиз, Анар Айдарбекова, биз өлкөбүздүн өгөй балдарыбызбы деген сөз менен 3 айдан бери кайрылып келатат да, коңчулгачы. Анан айтып атат билдирүүсүндөчү, биз жогорку кеңешке чейин кайрылдык, көптөгөн уюмдарга кайрылдык депчи, бирок натыйжа чыккан жок дейт. Бул кайрылуунун себеби уулу Али азыр 1,5 жашта экен. Ошо рак илдетине чалдыгып калыптыр да. Анан баланын абалы кандай бүгүнкү күндө, каражат токтолуп жатабы деген оору боюнча диагнозду толугураак түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Алымбеков Али азыр 1 жаш 6 ай болуп калды. Бул оору менен 5 айдан бери алышып келатат. Ушу оору менен биз ушу 5 айдан бери билип калдык. Ушу судороги кармап больницага жатып, ошондон бери анализдери такталыкчак 1 ай, 1,5 айдай өтүп кетти. Башка өлкөлөргө анализдерди жибергенге туура келди. Анан ошо Түркиядан бизди операцияга деп, пересадка костный мозг деп Түркияга жиберишкен болчу. Ал жактан $70,000 деген, если донор өзүбүздөн болсо, жана балдары донор болсо деп айткан болчу. Если договордо, если өзүнүн мамасы болсо $85,000 деп айткан. Өзүнүн мамасы донор болгондо 85-тен 80,000ге гана түшүрүшкөн да, 80,000 каражат чогулткула деп. Бала болсо өзү азыр ак кан оорусу менен ооруп жатат. Жана неврологический да оорулары бар. Бала ыйлаганда эрип калат. Жана ошондой эле ошо көк боору чоңоюп атат да. Азыркы убактылуу токтотуш үчүн деп өзү эрте кеткен. Баягы кичине чогулган каражат мененчи. Бирок акчанын жарымын төлөгүлө деп азыр операциялары токтоп турган учурда. Ушу азыр көк боору дагы чоңоюп аткан учуру. Аккан менен ооруп атат. Ошо анан дагы ДЦПсы да бар. Бул эми канга кислород жетпей, бала мындай айтканда слабость болуп атат да, аябай азыр органдары слабый болуп, иштетүү немелери жакшы болбой атат да. Сиңдим кеткичеңде көптөгөн фирмаларга, чоңдорго чындыгында сиңдим өзү барды. Ал эми мен президенттин өзүнө арыз түрүндө да кайрылдым. Жолугушууга десем, азыркы учурда жолугушуу жок деди. Жолуга алган жокмун, бирок мен арыз бүт историясын жазып, баланын болгон нерсесин ящикке салып кеткен болчумун. Бирок мага ответ келди. Балага чындыгында пособие алат, 4,000 сом, силер пособие алат экенсиңер. Бизде азыр эч кандай каражат жок деген жыйынтык менен бизге каттын жообу ошондой келди да. Анан дагы мен өзүм именно 20 депутатка ошол эле президентке кайрылган нерсе маалыматты мен 20 депутаттын өзүнө да ошол эле катты кайра 20 депутатка салгам. Эч бир депутаттан эч кандай жыйынтык келген жок. Чоң фирмалардан, чоң кишилерден эч кандай жыйынтык, эч кандай бир көңүл буруу да болгон жок да. Премьер-министрге жолугууга деп интернеттен окуп баргам. Барсам
азыркы учурда жолуга алышы мүмкүн эмес дейт да. 3 мартта деп жазылып турат, бирок мен 3 мартка жазгыла, баланын состояниясы оор десем, биз жолуктура алабызбы, жолуктура албайбызбы билбейм. Себеп дегенде, может 3 мартта президент аны башка жака жумшап жиберип коюшу мүмкүн, же башка жумуштары чыгып калышы мүмкүн. Биз так маалыматты айта албайбыз деп койгон. Бирок жакынкы арада жазганга аракет кылам деп мен жазылып да койдум, арыз аркылуу да кайрылып койдум да. Жарымы да топтоло элек, жарымынын жарымы топтолду десек болот. Ошо азыр ошо операцияга хотя бы жарымын төгүп, андан кийинкисин күтүп турууга болот экен да, акырындык менен. Операциядан кийин да көзөмөлдөп турушат экен, өздөрүнүн кароосунда болот экен да. Али болсо өзү бир эжеси, бир байкеси бар. Сиңдимдин 3 баласы бар. Али бул эң кенжеси. 3 баласын азыркы учурда жалгыз тарбиялайт. Балдары кичинекей, бирөө 6да болсо, бирөө 3тө. Али болсо 1,5 жашта. Өзү болсо кесиби боюнча мугалим. Азыркы учурда эми баласынын оорусуна байланыштуу иштебей эле азырынча. Ошо 3 баласын жалгыз тарбиялап аткан учуру да эми. Спонсор болуп өзүнүн атынан бергендер болгон жок, бирок мындай карапайым кыргыз эли, кээ бирөө чалып, Россиядан акчалай салып, эл сомго салган адамдар бар, жок эмес. Ал эми мен спонсор болот элем деп бизге кайрылып неметкен адамдар жок да азыркы учурда. Бизге жардам берген жанагындай Элим барсыңбы, анан фонддор жардам берген да. Биз бул кайрылууну болсо атайын жанагындай фонд эмелерге, фирмаларга жибериш үчүн кайрылуу кат деп, ошо фирмалардын жетекчилеринин фамилияларын жазып, атайын ушундай фирмаларга таштаган болчубуз, атайын ошого чыгарганбыз. Бул баракчаны болсо көчөлөргө чаптадык, ар кандай интернеттерге жарыяладык. Ал эми бул кагазда болсо өзүңүздөр көрүп тургандай, бул бияктын Кыргызстандын диагнозу коюлган, профессор Эмил агай өзү диагноз коюп, ошол жиберген да эмеге. Мында болсо бул Түркиянын диагнозу, договору да, мындай айтканда канча акча кететине биякта бүт баары жазылган. 75 миң, 85 миң, 65 миң ушулары жазылганда, кайсы немеде эмне болуш керек, баланын диагноздору полный жазылып, биякта бүт баары көрсөтүлгөн. Сиңдимдин кыйналганын көрүп баарыбыз эле кыйналып атабыз. Уш кичинекей Али жакшы болуп кетсе экен деген ниеттебиз баарыбыз. Баарыңыздардан жардам сурайм. Кичине болсо дагы, кичинеден болсо дагы кол сунат деген үмүттөмүн баарыңыздарды. Кичинекей Алиге кичине болсо дагы, көптү күрсө көл болот дейт. Кичинеден болсо да салымыңыздарды кошот деген ниеттемин. Ошо Али бир тууган жанына келип, биздин жаныбызга келип кошулуп калышына себепчи болуңуздар деп сиздерден суранып кетмекчимин.